Кыргыз эли 4 түлүк малдын ичинен өзгөчө жылкыны кармоого умтулган. Байыркы элибиздин өткөн турмушунда тулпар аттардын мааниси чоң болгондугун таанууга болбойт. Себеби камбар ата тукуму жүк көтөрүүгө, унаага да, жоого да кыргыз үчүн зор пайда алып келген. Бүгүнкү көрөңгү көрсөтүүсүнүн алкагында биз сиздерге улуу кыргыз элинин аздектеп сактаган сыйлуу өнөрү саяпкердик тууралуу сөз кылабыз. Өткөн замандарда байгесине 1000 жылкы коюлган чоң ат чабыштар болуп, аларга далай тулпарлар чабылып, күлүктүн күлүгү гана байгеге чыгып, атак даңк алып келчү экен. Байгеге салынуучу аттардын күлүктүгүн, жорголугун таанып билип, аларды таптаган адамдар да саяпкер деп аташкан. Негизи эле кыргыз баласы ат жандуу келет эмеспи? Ат үстүндө шамал менен жарышкан, ата мурасын унутта калтырбай, тумар тутуп, келечек жаштарга саяпкерлик өнөрдү үйрөтүп келе жаткан агай-инилерибиз да жок эмес. Асырап асыл тукум жылкы багуунун, ат таптоонун керемет рахатын кыргызчалык эч ким сезе албаса керек. Ошондуктан биздин гана элде ат чабыш, жорго салыш, конан жарыш, кыз кылмай деген уникалдуу ат оюндары бар. Дал ушундай оюндарга даярдалуучу жылкынын тилин билип, табына чыгарган саяпкерлерибиз жүздөп саналат. Жылкы таптоодо саяпкер алгач жылкынын келбетине карайт. Мындай саяпкердин көзү жетик болушу зарыл. Саяпкер жылкыны бир карап туруп, эмнеси кем экенин аңдап билет. Гүлүктөн телегейи тегиз болушу керек. Өпкөсү чоң болсо, көөдөнү терең болуп, астыңкы буттары кыскараак келип, бели кыска, бийигирээк, кабыргасы кыйгачынан болот. Ал эми жоргонун бели пасыраак болот дагы, кабыргалары тигирээк жатат. Жылкыда 18 кабырга бар. Кээ бир гүлүктөрдө 19 кабыргада кездешет. Ал тигиндей узун эмес. Бели кыска болгон соң, кабырга күчтүү болуп, таалыбайт. Ал эми жоргонун көөдөнү терең болбойт. Бели пасыраак болуп, кабыргасы тигирээк жатып, бели узунураак келип, жорго салдырганда үстү тынч болот. Гүлүктүн бакайлары тик, кыска, үстү катуу болгондуктан басыгы жок болот. Ал эми жоргонун басыга жумшак болгондуктан жорго салдырганда шыпылдап кетет. Аттын капталынан караганда бүт баары көрүнүп турат. Аттын бир капталын бир караганда эле баары биле бербейт. Илгерки саяпкерлер бир карап туруп, бул ат мынча чакырымга чуркай алат, мынабу жери кемтик экен деп айтып коюшчу. Ат адамдын канаты же болбосо аты жоктон буту жок деген накыл сөздөр эселтиден кыргыз эли өзүн атсыз элестете албай тургандыгын айтып турат. Учурда да жылкы баласынын жанынан чыкпай, аны аздектеп багып, саяпкер деген кесипти аркалап келген каарманыбыз да тулпарлары менен далай жеңиштерди багындырып келет. Аткандан баштап эле Ош шаарындагы ипподромдун күлүктөрү машыгууга чыга баштайт. Саяпкерлер бул маалда атты суутпаса күн көтөрүлсө, оңой менен тааралуу кыйынга турат дейт. Ат жабдылып болгон соң чабандес ат майданды көздөй жөнөйт. Мындай машыгуу маал-малы менен болуп турат. Бул атты табына келтирүүнүн ыкмасы болуп эсептелет. Исраил ага саяпкерлик менен 90-жылдан бери алектенет. Ал өзүнүн басып өткөн жолунда нечендеген мыкты тулпарларды таптап, чоң мелдештерге салып, баалуу байгелерди багындырып келет. Жылкы таптоонун бардык өзгөчөлүктөрүн майда чүйдөсүнө чейин өздөштүрүп бүткөн. Улакка чапкан аттар мындай чоң аттар болот. Булар торпо улактын аттары. Торпо улактарга таптайбыз. Анан теке улактыкы сал мындайраак кичинераак болот. Жеңил чуркайт да. Аягы жеңил болот. Учкаяк болот. Ошолордон таптайбыз. Аларды кантип билсе болот экен? Эми башы көздөн эле көрүнөт. Күлүктөрдүкү айырмаланып турат ушу. Кулактан баш как сөйөк болот, мынандай эмес. Будан кичинераак байтал башка окшоп турат. Мына сери бийик болот. Мыналары
туяктары ничке болот өтө. Күлүктөрдүкү ошондой айырмалат да. Бул мунун айырмасы өтө чоң. Ар бир мелдешке чыгуучу аттар жашына карата соотулат, алгаш жайлатылып бастырылат, андан соң майданда айлантып чуркатылат. Чоң байгелерге тапталган аттардан алгаш жылма тери, кара тери, аягында ачуу тери алынат. Тери таза алынбаган күлүк алыска чапканда бат чарчап, буулугуп калышы мүмкүн. Азыркы учурда күлүктөрдөн экөөнү, улакка таптай тургандарда 5өөнү ушу балдар менен минип бастырабыз. Улактыкы оңой эле, жеңил бастырып келип асып, тазалап, уход кылып эле карайбыз. Күлүктөрдүкүн күнүгө тренировка кылабыз. Өрис айдайбыз, кентир айдайбыз, шаговой кылабыз. Ошо менен тарбияга барат да олар. Олар көп дистанцияга чуркайт, өтө алыска чуркайт. 7 километрден 16 километрге дейин, эртең күзгө барып уже 24 километрге дейин кетип калат. Чоң күлүктөрдүкү, Аламан байгеники. Кунандардыкы ошо 8 километрге дейин барат. 10го дейин барат эртең күзгө барып. Ошону тапташ керек да. Күлүктөрдү таптоо машакаттуу иш. Саяпкерлер ар бир атка өзүнчө айырма